Чындык bir Манасты айтылганда, чыңыртып таргасаң да чындыкта чыга айтмамын деп Манас эпосунда айткандай, мына Кубанычбек Сабеков баш болгон атайы bir комитет түзүлгөнүн угуп калдым. Бул абдан жакшы жаңылык кыргыз элиндеги bir билимдикке ынтымакка чакыра турган, анан чындыкты айта турган булар комитет түзгөнү. Ошол 2010 жылкы болгон Ош окуясын аныктоо, анда кимдир билген күнөөлүү эмес, ошону ким чыгарган, кандай немеде чыгаргандыгы жөнүндө түзгөнү менин да көкүрөк көдөнүмдө өйүп жүргөн, как Оштун жараны, Кара суунун жараны болгон үчүн ушул нерсеге өзүмдүн да көргөн билгенимди ошолорго кошулуп чындыкты айткым келет да. 2010 жылы өзү Асылбектер менен 2007 жылы жогорку кеңешке депутаттык СДВК партиясынан койгондо колдоп, ошону бир топ колдоп активдүү болуп жүргөн элем. 2010 жылы 17 мартта форумда Атамбаев баш болгон СДВК, Атамекен, башка Сарыев, Каптагаев, Отунбаева, Бекназаров, Раматилик Бекболот, Шерлер болуп, бу жерде митинг өткөргөн 17 мартта. Ага бир топ саясатчылар, башкалар катышкан. Ошондо бир нерсени биз эми анда булар революция кылат, төңкөрүш кылат деген ойдо жок эле, келип ошол атай активдүү келип катышканбыз. Ошондо катышканда ошо Атамбаев, Бекназаров, тиги ошол мен айткан Каптагаевдар мынандай бир төңкөрүш кылатыган сөздөрү сезилгенде Бакиевге бир топ ультиматум койгон. Тиги свет кымбаттадың, андай мындай кылдың деп, анан бирок булар мамлекетти оңдоо үчүн эмес. Ошондо 2 саат эртең менен саат 10-дан башталып кечки саат 4-тө бүттү. Булар Бакиев үчүн башыбызды сайдык деп сүйлөгөн деле. Анда биз ага акылыбыз деле жетпептир, аны акыл калчап деле көрбөппүз да. Көрсө бийликти алуу үчүн ошондо даярдалган экен. Анан 2000 ошо кайта 24-үндө тиги бийликте ошол убакта турган Бакиевдин курултайы болду. Булар ошол неме какой-то бир 15 күнгө бир суроо койгон эле. Анан капысталды 6-7 күнү булар ошо таластан атай төңкөрүш жасап, таласта атай себеби күч структурасын чач жөн Бишкекте. Таластан ошо төңкөрүш жасап, апрель окуясын кылышты. Бир кызык жери, Бакиевди жаманатты кылса бар элдин баары ишенди. Апрель окуясын кылгандан кийин булар жанагы апрель баатырлары деди. Ошол баатырлыкты мага дагы эле ошол убакта Оштун губернатору Сооронбай, ошол жогорку кеңештин депутаты Асылбек деле сунуштаганда мен отказ бергем. Эми кайсы нерсеге апрель баатыр болбосун, кыргызды кыргыз атып деген, мен ошондо эле мындай өзүм жүрөгүмө жаккан эмес да. Анан эми макул, эми төңкөрүш кылып бийликти алгандан кийин булар эч кандай мамлекетти өзгөрүү кылган жок да. Жана Атамбаев өзү айткандай, тамекиге акча таппагандар 470 мүнөт деп мамлекетти тоноп, уурлукту кылып, жалганды кыпкызыл айтышып, баардык күнөөнү Бакиевге жүктөп койгону мына тарых өзү көрсөтүп койду 10 жылда. Ош окуясына деле ушул убактылуу өкмөт күнөөкөр да. Себеби убактылуу өкмөт төңкөрүштү жасап алгандан ишеними элге жок болуп калды. Бишкекте бир туруп бири басып алып, бир туруп бири басып алды. Ошто дагы ошондой эле нерсе болуп турганда, бул жакта баягы бул 7 апрелде болсо, ошол июндарга кайта ошол Нариман баш болгон активдүү ата журттун немелери ошо бийлик буларды кууп чыкканга, жалган экенин айдап чыкканга элде ишеними кете баштаганда, булар ошол Ош окуясын ойлоп чыгарды атай. Биз Ош окуясын болоорун алдын ала эле, мисалы ошол майдан баштап айта баштаганбыз. Баарына эскертип, ошол төңкөрүш кылып, революция эмес, төңкөрүш жасагандарга ошо өзбек калкы курал көтөрүп, кайрадан Ош окуясы болот экен деп айтсак, бири дагы тынчаган эмес да. Бири дагы кулагына даже эч кандай бир пактатып алгандай жүргөн да. Анан ошол Ош окуясы болуп кетти. Ош окуясына ошол бая бийлик, менин өзү жеке пикиримде бийликти алдырып койбош үчүн эле атай жасалган нерсе болду. Канча адамдардын убалына калды. Кеминде 500 адам өлдү, миңдеген үйлөр, канча адамдар мынандай стресске түштү. Аны ойлоп да коюшкан жок булар. Эсине да алган жок. Жана Атамбаев
бийликти алыш үчүн ошо немеде 7 апрелде 2010-жылы айтканда мага ошо бийлик үчүн 1000 адам өлсө деле мейли деген сөздөрү кылган. Эми аларды булар эми жалган айтып жүргөн таанышы мүмкүн. Мен кулагым менен ошол форумда турганды укканмын. Окуясына баягы өздөрүн жеңилип калып бийликти алдырбаш үчүн окуясын жасап, анан ошо окуясына жөн ошол өзбектерди күнөөлөгөн. Эми канча газета журналдардан окуйбуз, жана Кадыржанов менен өздөрү жолукканы. Мен бир кызык нерсени айтып берейин. Ошо окуясынан кийин Атамбаев вообще Ошко бара албай койгон. Роза Отунбаева барган, ошондо убактылуу баягы өкмөттү жетектеген. Роза Отунбаева барганда ушунчалык эл дейм да, телехранителге карап турган, көкүрөгүнө чейин сумка кармап турган. Эл вообще негизи ишенген эмес буларга. Анан кийин Атамбаев өзү барыштан мурда миңдеген телехранителин ошака барып койт эле. Ошолор менен гана барып, ошондо сүйлөгөндө баягы площадьта сүйлөдү да, мен числосу так эсимен кетип атат, ошондо сүйлөгөндө жана биз менен бирге эле биз ынтымакчылык үчүн өзбектер деле турган да, алардын деле патриоттору. Ой, сен убада бербедиң беле, ошо Ошту неме кыласың, баягы автономный өзүнчө республика кылып бересиң, кана ошо убадаң деп Атамбаевка суроо бергенде, Атамбаев какактанып сүйлөй албай калган. Атамбаевка ар дайым эл чындыкты, айрыкча түштүктө чындыкты сурай бергенде эле калп эле башын салып ыйлап эле 87 баланы Бакиевке күнөөлөп эле ошо менен эле кутулуп кетчү да. Бул эми тарых көрсөтүп койбодубу? Эми айтыңызчы, бүгүнкү мезгилде ошол Ош окуясынын иликтөөнүн зарылчылыгы барбы? Эмне элдин күткөнү эмне бул комиссияда? Абдан Ош окуясынын иликтөөнүн зарылчылыгы аябай керек да. Канча жарандар жабыркап, стресске түшүп, бүгүнкү күнү деле мисалы баласын таппагандар, ошондон мисалы менин эле айрыма, менин айрыман эле мисалы. Жанагы Мелисанын башын алып койгон ошо менин айрыман болгон. 11 күнү Москвага учуп кете турган ошо бир туугандардын балдары бар эле, жаш. Ошо билет, ошо окуясы болуп, ошол дагы жанагы ошол тополоңго туш болуп, бензин чачып шарак жасап жиберген. Ош окуясынын иликтөөнүн эң бир бул чындыктап келиш керек да. Ош окуясын кимге күнөөкөр? Ош окуясында эч кандай Бакиевдин тиешеси жок. Булар кече Бакиевди мындай биздин азыркы президентибиз Садыр Жапаров атай ошол президенттердин башын беректирип, кыргыз элинин бир тарыхта жакшы салтын кылса дагы, чычалап, Атамбаев чычалап, анан кийин Бакиевди келет деп койсо, апрелчилер чыгып митинг кылып, тиги мындай деп атпайбы? Булар эмнеге Ош окуясы жөнүндө сүйлөбөйт? Мисалы, Ош окуясы бул жерде го баягы мас болуп алып, түрдүү ичим неме баягы сосундуктарды ичип алып, төшүн сосуп турганын, анан кийин бүт дүйнөгө кыргыз элин жаманатты көрсөтпөдү беле. Ош окуясына бул атайын эле жасалган экенин биз мисалы маны канча бир саясатчылар айтышы мүмкүн, бирок саясатчылар ачыкка айта албайт. Себеби алар эртең кызматка башка барат деп алар сүйлөй албашы мүмкүн да. Ош окуясынын иликтөөнүн зарылчылыгы абдан керек. Биринчиден чындык үчүн, экинчиден элдин биримдиги үчүн, үчүнчүдөн бүгүн деле ошо Көдөк көкөрөндөгү уулун, кызын жоготкон, үйлөрү өрттөнгөн адамдар чындыкты айта албай жүрөт. Ошон үчүн иликтесе бул чындыгы чыгып, ошол Ош окуясына күнөөкөрлөр аныкталат.